өзгөчө кырдаал режимин Кыргыз Республиканын президентинин жарлыгы менен жарыялоону сунуштайм. Кыргызстанда 1 августтан тарта энергетика тармагына өзгөчө кырдаал режими кирди. Президент Садыр Жапаров өзгөчө кырдаал режимин киргизүү жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Мындай аракеттер акыркы учурлардагы климаттын өзгөрүшүнө, Нарын дарыясынын бассейнине суунун аз кириши, энергияны керектөөлөр тездик менен өсүп жаткандыгына байланыштуу шашылыш чараларды көрүү максатында жасалууда. Өзгөчө кырдаалдар режими быйыл 1 августтан тарта кирип, 2026 жылдын 31 декабрына чейин созулат. Мындай өзгөчө кырдаал режими Кыргызстанда энергетикалык кырдаал курч деген чочулоону жаратпашы керек. Тескерисинче бул режим чакан гэстерди, күн станциялардын курулушун тездетүү максатында киргизилүүдө жана бул чара жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын мыйзамдарына каршы келбейт. Мына ушундай аракеттердин бири Тоң районунун Көкмөйнөк айыл аймагынын Каратала участкасында башталды. Күн нурунан электр станциясын куруу боюнча 13 июль күнү сынак жарыяланып, 14 август күнү жеңүүчү компания аныкталды. Бул экинчи лоттун жыйынтыгы боюнча конкурстун жеңүүчүсү болуп Фортис KG жоопкерчилиги аныкталды. Эми Фортис компаниясы эл аралык тажрыйбаларга ээ болгон. Тагыраагы буга чейин Түштүк Америка, Европада, Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүндө ушундай долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырган тажрыйбалуу кытайлык ири компаниялардан турган өнөктөштөрү менен иш алып барат. Тоң районунун Каратала участогунда алгач 700 гектар жерге кубаттуулугу 260 мегаваттык станция курулуп, эң башкысы жергиликтүү тургундарды ишке тартмакчы. Көкмөйнөк айыл өкмөтүнө караштуу айылдардын социалдык маселелерин чечип, жол, мектеп, спорт комплекстерин курууга, ошондой эле жаштар үчүн чоң колдоолорду көргөзмөкчү. Бул айыл аймактан дагы жакшы окуган окуучуларды Кытайдан бюджеттик негизде окутабыз деген да өзлөрүнүн сунуштарын берип атат. Биз аны сунушту четке какпай жакшы кабыл алдык. Жалпы жолунан сынакка 8 компания катышып, 4 лот менен өттү. Албетте жеңүүчү компанияны тандоо оңойго турган жок. Эң ириде президенттин өзгөчө кырдаал режимин колдоо иретинде инвесторлорду тартуу, аларга шарт түзүү, тажрыйбалуу ишкананы тандоо туруу жергиликтүү бийликтин, айылдык кеңештин депутаттарынын аракетине байланыштуу эле. Бул 1200 га Каратала участкасы 21 жылдан бери иш аракеттер болуп, 22 жылдын башында эле бул трансформацияланган жер да, даяр жер азырчы. Республиканын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун указдарына ылайык кайра жаратуучу булактар энергиясын өндүрүү максатында биз ушул конкурсту өткөрдүк. Эң биринчиден ушу мамлекетибизге бир салым кошулду, анын ичине биздин айыл аймак. Президенттин жарлыгына ылайык жашыл энергетиканы колдоо аракети менен өлкөдө биринчи жолу күн станцияларынын курулушу ишке ашканы турат. Фортис компаниясы кытайлык ири компаниялардан турган өнөктөштөрү менен Ысык көлдүн Каратала аймагында 260 мегаваттык станцияны куруп, энергетикадагы бир топ таңкыстыкты жоймокчу. Президент Садыр Жапаров билим берүү жөнүндө мыйзамга кол койгону белгилүү болду. Бул тууралуу Токтом порталында 15 октябрда жарыяланды. Бул мыйзам билим берүү тармагындагы мамлекеттик саясаттын негизги принциптерин орнотуп, билим берүү мекемелеринин укуктук, социалдык, экономикалык жана уюштуруу иштерин жөнгө салат. Жаңы мыйзамда төмөнкүдөй өзгөрүүлөр бар. Мамлекеттик же муниципалдык билим берүү мекемесин жетектегендер үчүн мөөнөт белгиленди. Ага ылайык бир жетекчи бир мекемеде 5 жылга дайындалат. Ошондой эле бир мекемеге 10 жылдан ашык жетекчи боло албайт. Билим берүү мекемелерин аккредитациялоо мындан ары ыктыярдуу түрдө ишке ашырылат. Бирок орто жана жогорку кесиптик билим берүү мекемелерин аккредитациялоо милдеттүү болуп саналат. Башталгыч, негизги жана жалпы билим берүү Кыргызстандын жарандары үчүн милдеттүү билим берүү деңгээли болуп саналат. Инклюзивдик билим берүүнүн регламенти түзүлдү, педагогдордун статусу аныкталды. Мыйзам кол коюлган күндөн тарта күчүнө кирет. Президент Садыр Жапаров Россиянын президенти Владимир Путинге Дагестандагы май коюучу станцияда болгон жарылуудан адамдардын каза болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. Дагестандагы май коюучу станциядагы жарылуунун кесепетинен адамдар каза болгондугуна байланыштуу Кыргыз элинен жана жеке өзүмдүн атымдан терең кайгыруу менен көңүл айтам. Каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына орду толгуз оор жоготуунун аза кайгысын тең бөлүшөм жана бардык жабыртаткандардын тезирээк сакайып кетишин тилейм деп айтылат мамлекет башчынын телеграммасында. Белгилей кетсек, Махачкалада май коюучу жайда 14 августта кечинде катуу жарылуу болгон.
Башында автосервистин имараты өрттөнүп, өрт андан кийин май куючу жайга жайылган. Өрттү өчүрүүгө 4 саат убакыт кеткен. Окуя боюнча кылмыш иши козголду. Дагестан бийлиги Махачкаладагы май куючу станциядагы жарылууда каза болгондордун үй бүлөлөрүнө 1 миллион рубль бөлүп берүүнү убадылады. Акыркы маалыматтарга таянсак, жарылуудан 35 адам каза болду. Жабыркагандардын саны 100гө жетти. Сузак районунун жергиликтүү тургунунун үйүнөн 2 килограммга жакын баңгизат табылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 4-июлда милицияга Сузак районунун аймагында А аттуу жаран ири өлчөмдө баңгизатын сатып жана таратып жүргөндүгү тууралуу маалымат түшкөн. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголуп, жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чаралардын жүрүшүндө А аттуу жарандын өздүгү аныкталып, ал Сузак айылынын тургуну, 1997-жылы туулган адам болуп чыккан. 11 август күнү Шектүүнүн үйүнө тинтүү жүргүзүү учурунда короосундагы сарайдан каптарга салынган банкалардын арасынан 2 дана скотч менен оролгон өзгөчө кескин жыты бар салмагы болжол менен 2 килограммга жакын баңгизаты табылды деп айтылат маалыматта. Алынган заттарды так аныктоо максатында атайын соттуу химиялык экспертиза дайындалып, Шектүү райондук милициянын убактылуу кармоо жайына киргизилген. Ысык көлдө эс алуучулардын буюмдарын уурдап жүргөн деп 4 адам кармалды. Бул туурасында облустук милициянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, алар Боз Тереде жана Чолпон Атадагы пляждарда телефон, акча уурдоо менен алектенишкен. Тергөө учурунда 8 факты далилденип, туристтерге 310 миң сом зыян келтиришкен аныкталган. Кылмышка мурда соттолгон Бишкектин тургундары жана Чүй облусунун 23 жаштагы жашоочусу айыпталууда. Бирөө 2 айга тергөө абагына киргизилип, 3-өө үй камагына чыгарылган. Милиция кылмыш жаза кодексинин 205-беренеси уурдоо менен кылмыш ишин козгоп, аталган топтун башка ушундай кылмыштарды жасоого катыштыгы бар жогун текшеришүүдө. Бүгүн 15 августта Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов Кыргызстанга иш сапары менен келди. Бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти. Өзбекстандын премьер-министрин Ысык көл эл аралык аэропортунан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев тосуп алды. Бергилей келсек, Абдулла Арипов Кыргызстанга 16 августта Чолпон Ата шаарында өтө турган Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы өкмөттөр аралык эки тараптуу кызматташуу боюнча биргелешкен комиссиясынын 10-жыйынына катышуу үчүн келди. Министрлер кабинети ишканада насаачылык жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу токтом кабыл алды. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Насаачылык бул ишкананын же уюмдун эң квалификациялуу адистеринен, иш стажы жок кызматка дайындалган жаш адистерге билим жана көндүмдөрдү өткөрүп берүү процесси. Жобого ылайык насаачылар кесиптик билимин жана көндүмдөрүн өркүндөтүү, жаш адистердин өз милдеттерин мыкты аткаруусу үчүн усулдук жана практикалык жардам көрсөтөт. Ошондой эле насаачылар командага көнүүгө жардам берет. Жобо насаачылыктын максаттарын, насаачыларга коюлуучу талаптарды, насаачылыкты уюштуруунун тартибин, формаларын жана ыкмаларын, ошондой эле анын укуктары менен милдеттерин билдирет. Эмгек министрлигинен такташкандай, бул токтомду кабыл алуу демилгеси бизнес коомчулук тарабынан 2020-жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу бизнести өнүктүрүү жана инвестициялоо боюнча кеңештин жыйынында көтөрүлгөнүн тактады. Айыл чарба министрлиги керектөөчүлөрдү идентификациядан өткөн малдын этин сатып алууга чакырды. Мекеменин билдирүүсүнө ылайык, идентификациядан өткөн малга бардык тиешелүү текшерүүлөр жүргүзүлгөндүктөн, анын этин эч тынчсызданбай эле сатып алууга болот. Идентификациялоо системасы малдын туулган жана союлган жерин, клиникалык абалын жана башка маалыматтарды камтыйт. Базарга келгенде эттин сапатын сөзсүз текшерип алыңыз. Ал үчүн эт сатылган жайдагы протоколу жайгаштырылган. QR кодду уюлдук телефон аркылуу ачып, эт тууралуу маалыматты окусаңыз болот, дешти министрликтен. Мекеме ар бир фермер малын идентификациядан өткөрүшү керектигин эскертти. Мындан тышкары Малчек электрондук кызматына кирип, малдын идентификациялык номерин жазуу менен бардык маалыматтарды алуу мүмкүн. Ал эми Докчек сайты аркылуу ветеринардык адис тарабынан берилген документтердин аныктыгын текшере аласыз. Жалал Абад шаарындагы Жусупбек Бакиев атындагы экопарктын тосмосу жок 463 метр бөлүгүнө демөөрчүлөр тарабынан тосмо орнотулуп жатат. Ал үчүн демөөрчүлөр 1 миллион сом акча каражатын сарптоодо. Аталган жайдын жалпы аянты 8 гектарды түзөт. Эске салсак, аталган парк 2008-жылы Жусупбек Бакиев атындагы фондко 49 жылдык мөөнөт менен жашылдандырууга ижарага берилген. Бирок аталган фонд паркты кароосуз калтыргандыктан 2023-жылдын март айында Жалал Абад шаардык мэриясы паркты өзүнө кайтарып алып, жаз мезгилинде 2500 дана көчөт отургузган.
Белгилүү футболчу Рональдино кыргызстандыктарга салам жолдоп Кыргызстанга 3 күнгө келерин билдирди. Ал видео кайрылуусунда Барселона академиясы Кыргызстанда расмий түрдө ачылаарын айтты. Барселона эми расмий түрдө Кыргызстанда. Мен Барсанын легендарлуу оюнчулары менен биргеликте Кыргызстанда 3 күн болом. Жашасын Барса, жашасын Каталония, жашасын Кыргызстан деп кошумчалаган. Испаниянын Барселона футболдук клубунун легендарлуу экс-футболчулары жана Азия чөлкөгүнүн белгилүү футболчулары Бишкекке келе турганы буга чейин айтылган. Бул тууралуу Барселона Бишкек клубу маалымат тараткан. Estarei por 3 dias com o Barça Legend, Visca Barça, Visca Catalunha, Virga Kyrgyzstan.